Өлкө аймагында билим берүүнүн сапатын жакшыртуу мамлекеттин алдыга койгон негизги багыттарынын бири. Ал үчүн Билим берүү жана Илим министрлиги билим берүүнү өнүктүрүү багытында ар дайым форум, жыйындарды өткөрүп келет. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине мүчө өлкөлөрдүн билим берүү министрлеринин 5-чи жолугушуусунда Билим берүү жана Илим министри Гүлмира Кудайбердиева Кыргызстан бир катар эл аралык уюмдарда, анын ичинен түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинде төрагалык кылып жатат деди. Бул биз үчүн аябай эле маанилүү иш-чара, анткени ар кандай форматтарда билим берүү дагы ар кандай форматтарда кызматташуу түзүү дагы бул биз үчүн аябай маанилүү. Анткени мына жакында эле ошол эле СНГ форматында дагы мугалимдердин съезди өттү. Кыргызстанда мына бүгүнкү күндө ошол түрк тилдүү мамлекеттердин алкагында дагы ушундай бир иш-чара өтүп атат. Негизги бүгүнкү күн кеңештин күн тартибинде ар кайсы билим берүүдөгү деңгээлдерде эң эле олуттуу маселелер каралып жатат. Жыйындын алкагында билим берүү тармагындагы адистер үчүн тажрыйба алмашуу программасы, мектеп өнөктөштүгү долбоору, ошондой эле Түрк академиясы боюнча маселелер каралды. Мындан тышкары Венгрия мамлекети тарабынан көзөмөлгө алына турчу окуу, түрк тилдүү жарандарга стипендия берүү жана студент алмаштыруу сыяктуу 3-чү окуу программа боюнча келишимдин үстүнөн иш алып баруу керектиги айтылды. Сегодня мы обсудили. Бүгүн биз түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинде түрк тилдүү жогорку окуу жайлардын ишмердүүлүгүн сүйлөштүк. Негизи кеңеш 18 окуу жайды өзүнө камтып келчү. Быйыл ал окуу жайлардын саны 23-кө чыкты. Окуучуларды алмашуу боюнча келишимдер боюнча да сүйлөшүп жатабыз. Анткени ал билим берүүнүн сапатын жогорулатууга абдан маанилүү жана керектүү. Жыйындын жүрүшүндө эң керектүү документ болуп эсептелген түрк тилдеринин тарыхы 15-кылымга чейин деген окуу китебин басып чыгаруу демилгесин дагы көтөрүп жатабыз. Белгилей кетчү жагдай күн тартибинде жогорку окуу жайлардын гана көйгөйлөрү эмес, бала бакчадан тартып, орто окуу жай, атайын кесиптик окуу жайлар тууралуу да суроолор каралды. Билим берүү жана Илим министри белгилегендей, өлкөнүн өнүгүүсү билимдин сапатынын жакшыруусунан көз каранды. Тактап айтып кетсем, бул мектептер боюнча жанагы конкреттүү бир долбоор, бул биздин Sisters Schools Cooperation деген долбоор каралып жатат. Бул жанагы школы побратимы да, ар бир мамлекетте бирден ушундай бир мектеп аныкталып, ушул кызматташуу түзүлөт. Сөзсүз бул методика жагынан дагы, бул мугалимдердин квалификациясы боюнча дагы кызматташуу. Жыйында кесиптик билим берүүгө дагы көңүл бурулуп, тармактык уюмдун катарына кирген жогорку окуу жайлар тууралуу маалымдама берилди. Ал тармактык уюмдун катарына Кыргызстандан да бир катар окуу жайлар мүчө катары кирген. Белгилей кетсек, тармактык уюм окуу жайлардын билим сапатын текшерүү максатын көздөйт. Азыркы учурда ал текшерүүдөн Кыргызстан ийгиликтүү өтүп жаткандыгын Билим берүү жана Илим министрлигинен маалымдашат. Айза Камчыбекова, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.